Кутмантаңыздар мен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү менин маектешим косметолог Хасанова Диляфроз деген айым болот. Бул айым болсо бизге кыш мезгилинде суук учурларда бетке кандай кам көрүш керектиги тууралуу сиздерге кененирээк маалымат берет. Саламатсызбы кутмантаңыз менен? Саламатчылык. Таңды жакшы баштап алдыңызбы? Рахмат, өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эртелеп эле кардарларыңыз көп экен. Бизде айымдар үчүн сонун процедуралар жасалат. Баардык айымдар ар дайым процедуралардан ыраазы болуп, рахматтар айтып кетишет. Кудайга шүгүр. Негизи эле айымдар бүгүнкү күндө косметикалык каражаттарды саткан дүкөндөр абдан көп. Анын ичинде дагы ошол косметикалык каражаттарды ошо сатуучу кыздар сунушташат да. Алардын сунуштаганы туура элеби негизи беттин тибине карабай туруп эле же сөзсүз түрдө косметологко келип кеңеш алып анан кийин баруу керек? Мен өзүм бир-эки жакшына таныктуу косметика магазиндерге кирип, ошол бир сунуш алып, мен дагы бир колдонуш үчүн кирдим эле, бирок жакшы сунуштар беришти. Алар дагы опыты бар, кожаларды жакшы тааный турган продавецтер коюп экен, окутат экен. Анан сүйүндүм, биздин элдерге ошондой жакшы магазиндер ачылып, пайдалары тиіп, ар бир кожа менен келген сизге болот, болбойт деп сунуш берди. Мен косметологмун деп таныппадым, бирок жанында турдум эле, сүйүндүм, ошондой жакшы магазиндер бар экен. Кыздар жакшы иштеп, сунуштап, кожаларына көпчүлүк результаттар көргөндөр айымдар дагы болгон экен. Жаман дебейм, бирок жакшы экен. Абдан жакшы, демек коркпой эле барып кеңеш ала берсе болот да. Азыр биз бул айымга кайсыл процессти жасап атасыз сиз? Бул эжебизге азыр кожасы нормальный кожа экен, бирок комбинированный эсептелет. Бул жагында аз маз жирный, калган жерлери сухой кожа экен. Агартуу процедурасын жасайбыз азыр. Кожасы жашына карата өтө жакшы экен. Тырыштары аз, ухоженный лица болуп келиптир. Бир катар 15 этапный чистка, анын ичинде жүзүнө түшө турган отбеливающий, увлажняющий маскалар коюп, пилингдер жасасак, дагы тартылып, жылтырап, сонун болуп калат. Негизи косметологко айымдар канча жолу келиш керек? Айынабы же жылына? Эгерде жүзүндө угревой сыплар болсо, дактар болсо, курс лечения кылынат. Угрилер өзү негизи 4 курс лечения келгиле деп айтабыз, бирок мен өзүм иш процессим боюнча, опытым боюнча айтам, угрилер 3-4 жолу процедурада жоголбойт. 8 ай, 1 жылда вообще 0 болуп жок болуп калыш үчүн 8 ай, 1 жылда айтам, ошондо дагы 8 ай келет деген эмес. 4 курс лечения келгенден кийин домашний уходдорду кылып, ар ай сайын 1 жолу же 2 айда 1 жолу айтам, келип көрүнүп, эгерде ошого муктаж болсо кылып берем. Домашний уходдорду туура колдонсо, диета кылса, майлуу тамактарды жебесе, семечкалар чакпаса, результаттар кайра процесси тезирээк болуп, 8 ай эмес, 3-4 айда ham сонун болуп калышы мүмкүн. Ошо безетки дедиңиз да, безеткилер негизинен ошол тамактануудан эле көз каранды болобу же бетти күтүүдөнбү? Кожный воспаление болгондо болот. Анан ашказан ооруларында, 12 ичи ооруларында проблемалар болгондо дагы чыгат. Ошону ички органдарды очищение кылып, терапевт внутренний органдардын эмелерине, врачтарына көрүнүп, лечениялар алганда косметологко келбей эле түзөлүп кеткендер дагы бар. Негизинен болот, арылса болот. Анан азыркы убагыбыз биздики суук мезгили, кыш мезгили болуп аткан үчүн баягы күндөн коргоочу кремдерди көп колдонбойго күн жок депчи, ошол негизи туурабы же туура эмеспи? Негизи SPF крем деп аталат ал. Аны күз, кыш же жай деп айткан эмеси болбош керек. Ар бир кожа уход кылганга кылыш керек. SPF крем мисалы күндөн кандай сактаган болса, сууктан дагы ошондой сакташ керек да. Ошондо карыганды алдын алат, тырыштардын түшүнүн алдын алат. Ошондой кожаный воспаленияларды защита кылып, бизге угревой сып чыкпаганга бизге мүмкүнчүлүк жаратып берет.
Абдан жакшы. Анан бүгүнкү күндө косметикалык каражаттарды айымдар Кудайга шүгүр түшүнүп, жакшы бардыгы бетти кандай күтүш керек экенин билип калышты. Бирок ошондо дагы составын, курамын билип алышыбыз керек. Ошондо ретинол деген курамында барды канча жаштан жогору колдонсо болот? Ретинол өзү негизи дактары бар кожаларга сунуштайм мен. Ретинол жирный кожаларга көбүрөөк жардам берет. Эгерде сухой кожалар колдонсо, ал вообще кургатып таштайт. Сухой кожаларга составында гиалуроновый кислотасы бар, коллагени бар, составындагы кремдер жакшы увлажнение берип, жакшы жардам берип, даже агартуу эмесинде дагы жакшы процесси иштеп бергенге аракет кылып жардам берет да. Ретинол бардык кожага түшпөйт. Основной дактары бар, анан жирный кожаларга жакшы, угревой кожаларга дагы жакшы түшөт. Негизи жаш курагына каралбайт экен, Анан С витамин боюнча дагы айтсаңыз, бүгүнкү күндө С витамин да актуалдуу болуп жаткан учуру, кимдерге сунуштайсыз? С витамин өзү негизи агартуу, косметологияда агартуучу эмеге жакшы жакын витамин. Анан С витаминди эгерде аллергиясы бар, аллергия постоянно өзүндө ар бир адамда аллергия болот. Бардыгын эмес, өзү билет да адамдар. Ал С витаминди көп колдонсо аллергия берип жибериши мүмкүн. С витаминдерди мисалы лимондон көпчүлүк үй шартында С витамини бар деп колдонот, бирок ал опасный болот, күйдүрүп коюшу мүмкүн. С витаминдер внутренний ичкенге дагы жакшы болот. Эгерде инъекционный процедуралар алам дегенде С витамин кошо алса, увлажнение жакшы берет, агартуу процессини жакшы кылып берет. С витамин өзү витаминдин зыяны жок да. Бардык витаминдин пайдалары бар. Көп айымдар эртең менен туруп бетини самын менен жуат да. Анан самын менен жууп, тазалап, эчтеке койбой жүрө берет. Ал болбойт. Бир айымга бир умывашка алып алса 4 ай, 5 ай, же жетпесе 4 айга жетет, же 3 айга жетет. Өзү үчүн жакшына умывашкалардан алып пайдаланса, жүздүн териси жумшарат, агарат, анан поралары ачылып кетпейт, же кургап кетпейт, дактар түшпөйт. Жакшына умывашка менен жөн эле өзүбүздүн ошол жакшы профессиональный SPF кремдер менен колдонса, анан SPF кремден кийин легкий, көп эмес тональный крем колдонсо болду, башка эчтеке кереги жок. Жанагы бет жуучу каражатты тандаганда азыркы бүгүнкү күндө Корей брендтери бизди аябай басып кетти. Коркпой эле колдоно берсе болобу? Негизи биздин косметикаларда аймакка туура келеби? Жаман дебейм, жакшылары өтө сонун жакшы эмелери бар, уходтору бар. Корейский умывашкалар дагы жакшы, бирок анын поделкалары дагы чыгып кеткен. Аны специальный өзүнүн ошол оригинал сата турган магазиндардан сүрүштүрүп, специалисттардан алып иштесе, корейский продукциялар дагы сонун жакшы продукциялар. Таасирин берет. Ооба, анын поделкалары дагы чыгып кеткен да, бирок ошону билип алыш керек. Бул бизде механическая чистка болот. Механическая чистка мына кол менен тазалаганды механическая чистка дейт. Анан будан кийин аппаратный ультразвуковая чистка болот. Ал дагы майда тырыштарды жазып, калган механический чисткадан калган майларды тазалап, бетке даже массаж, как массаж физлечения катары жардам берет. Үй шартында өздөрү маска жасап колдонгондорго кандай карайсыз? Үй шартында мен көп домашний уходтор кылганга каршымын. Чүнкү эмеде жүзүнү күйгүзүп алышы мүмкүн, же болбосо минутасын көп коюп, тырыш кайры көбөйүп кетиши мүмкүн. Лимонный кислотага бал кошуп кылышат экен. Ал вообще опасный процедурада аллергия берип салышы мүмкүн, шиширип салышы мүмкүн. Ошого домашний условияда мен маскалар сунуштабайм. Эми мунун дагы жөнөкөй эле тазалаткандын башка да түрлөрү көп да, бетке
кам көрүүдөгү? Кожаны өзүнүн маскалары, ар бир кожаны өзүнүн уходтору бар. Ар бир келген айма бир маска, бир процедураны жасабайбыз. Мисалы, угревой кожа менен келсе, ошол 1000 сом болот, бирок лечениясы башка болот. Угревой кожаны леченияларын кылабыз. Эгерде кургак болуп, тартышып жүзү кыйналып аткан болса, увлажняющий процедуралар жасайбыз. Эгерде жирный болса, антиакне деген линиялар бар, ошолор менен колдонобуз. Эгерде дактар менен тусклый кожа болуп, мен карарып кеттим десе, отбеливание, агартуу процедураларын жасайбыз. Ошол 15 этаптын чистканын ичинде. Бул эми 15 мүнөт жатат турбайбы? 15 мүнөттүн ичинде бет кадимгидей азыктанып калууна бир аз болсо да келет экен да, Абдан жакшы. Эми негизи азыр биздин айымдар эрте мененки бетке күтүүнү айрымдары билсе, айрымдары биле бербейт. Бетти тазалоочу каражаттан баштап кайсыл крем менен аяктайбыз? Ошол боюнча дагы этап кылып айтып берсеңиз. Ар бир айым эрте менен түргөндө ишке бара турган айымдар бар, үйдө отурган айымдар бар. Өзү үчүн 15-20 мүнөт убактын ажыраттууга акы бар да. Ажыратышты сунуштайм дагы. Көпчүлүк карабайт да, караш керек экен. Эрте менен тургандан кийин бетти умуашка менен жууп тазалап, кургатып, көпчүлүк тонерлер иштеткенди жакшы көрөт экен да. Иштетпегиле дебейм, иштетсин. Өзүнүн ватный диск гигиенаны жакшына сактап, ватный дискке тонерди коюп, бетин арчып тазалаткандан кийин өзүнүн, эгерде сухой кожа болсо, сывырткалар болот, нымдатып берет да кожаны. Бир сыйра, бир слой ошол сывыртканы коюп, аркасынан SPF кремдерин коюп, SPF кремдердин ошо ар бир кожага түшө турганы бар. Жирный кожа, для сухих кожа деген ошолорду коюп, SPF кремин. Андан кийин ишке бара тургандар тональный основа сөзсүз иштетет. Тональный кремдерди дагы көпчүлүк тандай албайт да, кыйналат да. Бар жокту кылып тонер менен SPF-терди коюп, сывырткаларды койсо дагы тональный крем үстүнө чыгып калат. Ошол мага көтөрүп дагы келишет да. Өзү кожасы сухой, бирок бар жокту туура колдонгон жирный кожанын тональный кремин иштеткен болот да. Ошону составында гиалурону бар тональный крем иштетсе, жылтырап, сонун турат. Эгерде жирный кожа болсо, өзүнүн кожасына түшө турган тональный крем койсо, ошол койгон 3-4 этап уходтору сонун болуп, тональный крем менен түгөнөт. Абдан жакшы, рахмат чоң. Биздин көрүп жаткан айымдар үчүн дагы сонун маалымат болду окшойт. Кудай буйрса дагы бир айымдар үчүн жакшы кеңештерди бересиз деген үмүттөбүз, дагы келебиз. Ал эми урматтуу көрөрман, биздин маалыматтар сиздерге жакшы пайдасын берет деген ишеничтебиз. Мен болсо кезекти студияга берем.